Assalamu alaikum бағбандар. Бүгін 13 ноябрь. Ноқат районындамыз. Білесіздер, мындай адыр, қайрақы жерлерде көбінше бізде су тартыштық, су жоқ, же башқа жоқ деп көбінше жөн ғана отоо чөп менен же болбосо кайракы жерлерде жөн эле чөп орулат. Бирок ошондой жерлерде дагы бак тиксек болот. Бунун бир эле жолу, ошол оңой эле жол менен бак тигилген. 25 труба менен эле ошол айылдан насос менен эле суу алып келип, мындай бочкаларга сууну толтуруп эле ушудан эле самотек эле сугарып ушул бактарды өстүрүп отурушат экен. Туугандар, ошо айтайын дегеним, биз сулуу жерлерди дагы деле эптей албагандар өтө көп. Бирок ушундай кайракы жерде, жөн эле отоо чөп бар жерде мына жылына кыгап келип, тупурактын структурасын оңдоп, тамчылатып сугаруу коюп, мына дарактарды өстүрүп мөмө алып аткан дыйкандар жок эмес. Ошон үчүн бардыгыңыздарга ушундай кайракы жерден дагы үнөмдүү пайдаланып, тосуп, бак кылып киришиңиздер болот.